Мынакей кыздар, заказыңарды оңдойм десеңер, мына бул силердин кабинетиңер болуп атабы. Мои заказы дегенди басасыңар. Мындай страница ачылат. Ылдый кеткенде мына макта корзина автозаказа деген бул силердин автозаказга кетирген кийим, бут кийимдерди ушул жактан көрсөңөр болот. Мынакей. Бул жакта автозаказдагы кийимдер. Ушул жактан көрөсүңөр. Бул жактан чыгайын десеңер, кайра назадты басасыңар. Мынакей загрузка болуп, мына мондай жакка алып барат. Мынакей. Биринчи строчкадан дата доставки, статус заказа, выдан, готов к сборке, черновик ушинтип чыгат. Анан номер заказа деген бар. Кайсы заказыңарды өчөм десеңер, ошону басасыңар. Мынакей. Так, 13 августа деп турат. Мынакей готов к сборке деп турат да. Ошонун мынакей номерин басабыз. Номер заказа дегенди басасыңар. Загрузка болуп, анан ушинтип ачылат. Бул жактан эмне келгенин, мынакей, эмне заказ бергениңерди көрсөңөр болот да. Мына монтип заказыңар кете берет. Анан эң асты жагында, заказыңардын астында мына момундай чыгат. Удалить заказ, разутвердить же перейти к оплате депчи. Эгерде ушундай чыкса, заказыңарды токтотсоңор болот. Удалить кылбайсыңар заказыңарды, жөн эле разутвердить кыласыңар. Удалить кылсаңар совсем өчүп калат да. Жөн эле разутвердить кылып койсоңор, мынакей выполнить. Мынакей действие выполнено успешно деп чыгат. Мына болду. Бул заказыңар токтоп калды. Бул заказыңар азыр черновикке айланып калат да. Анан кийин кайра мынакей ваш заказ в статусе черновик деп турат. Чтобы продолжить его оформление, нажмите на редактировать деп турат. Мынакей кара болуп турбайбы? Редактировать. Если үстүнөн кошуп бир нерсе коррекция кылам десеңер, оңдойм десеңер, редактировать дегенди басып туруп, үстүнө бир нерселерди кошосуңар. Көрдүңбү? Кайра мындай артикул жаза турган строчкасы чыгат. Ошентип туруп, анан заказыңарды дальше кетирип салсаңар болот.